мыйзам көбөйгөн сайын кафеге барыш керек, шашлык жеш керек, акча топтош керек, машина алыш керек. Эмне үчүн биз ушул билимге далыбызды тозуп койдук? Мыйзам көбөйгөн сайын саламаттык сактоо уюмду сотко берип атат. Калган учурларда бийлик арам болот, аягы кейиштүү болот. Адилет болбой эл жарыбайт. Адамча жашабагандар дайымата турмушту тозокко айлантып атат да. Кыргыз элинде эгерим сел саяк болгон эмес, биз дагы ошо жок болуп кете турган элдердин катарында жанагы спит деле ойлоп табылган экен ушул азыр 1,5 миллион мекендешибиз азыр андай тарбия 30 жылдан бери жок болуп калды. Ушул жолго кайра келе алабызбы же кечиктикпи? Жет атасын билбеген адамга цивилизацияга кошулабыз деп канализациясына кошулуп алдык. Батыш анга түшүп баратат азыр. Анын артынан эч биз да анга түшөбүзбү? Ата бабанын касиетин биз эрте унутуп койдук. Бул жалпы адамзат жаңы апатка учурап бараткан доору. Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Дастан Сарыгулов. Саламатсызбы агай? Дастан агай, азыркы учурларда көрүп атасыз, дүйнө жүзүндө абал оор. Азырынча ачкачылык эмес, жаратылыш кырсыктары жүрөктүн ишин алууда, адамзат чыны менен табиятты корголууда. Сиздин оюңузча адамзат жараткан мыйзамы менен жашашы керекпи же жазылган мыйзам мененби? Бул абдан жүйөлүү суроо, турмуш эмнени көрсөтүп атат. Жалаң эле адам өзү ойлоп тапкан мыйзам менен жашаган адамзатты бүгүнкү оор абалга алып келди. Мына салыштырып көрсөк, 8 миллиард адам баласы жер жүзүндө бар дейт. 195 мамлекет, 195 өкмөт, 195 парламент, 195 падыша же президент. Ушу 8 миллиард адам, 195 парламент, өкмөт, президенттер биригип алып, табияттын баарын талкалады, сууду булгады, абаны булгады, жашоого мүмкүнчүлүк болбой калды. Табият жооп бергендей кылып, азыр кырсыгы күчөп атат, табигый кырсыктар. Демек, биз ойлоно турган маселе, эмне үчүн биздин бабаларыбыз 100 миңден ашык жыл тарыхый жолду басып өтсө дагы, мындай жарга такалган абалга учураган жок. Эмне үчүн адамзат ушундай оор абалга кептелди? Ачык айтканда, атом согушунун босогосуна жетип калды адам баласы. Эгерде биз салыштырып көрсөк, 1000 түркүн жан жаныбарлар бар. Саны триллион. Эми ушулар миллион жыл бою тукуму үзүлбөй жашап келатат. Булар табиятка залакасын тийгизген жок. Булар табиятты талкалаган жок. Адам баласы кырып жиберди азыр жан жаныбардын баарын. Калган жан жаныбарлар байкап көрсөңүз, аларда бийлик жок, аларда парламент жок, аларда коррупция жок, кылмыштуулук жок. Кандай болуп жан жаныбарлар тукум булап келатат? Эмне үчүн? Бир эле жооп. Алар жараткандын мыйзамы менен жашап келатат. Жараткандын мыйзамы менен жашаган үчүн мына тукум улап ушул күнгө чейин келди. Адам баласы өзү ойлоп тапкан мыйзамдар менен 4000 жылдан бери эле жашап атат. Ага чейин адам ойлоп тапкан мыйзамдар үстөмдүк кылган эмес. Эми ушул 3-4 миң жылдын ичинде жалаң эле өзү ойлоп тапкан мыйзамга таянып, ошону карманып, бүгүнкү адамзат кайсы абалга келди? Мунун мен оюмча айтуунун кажети жок. Демек, биз ошол адам ойлоп тапкан мыйзам менен эле жашап отурсак, аягы жакшы болбой тургандай болуп калды да. Мен үстүнөн чындык айтыш керек, эл даанышман көрөгөч айтпады. Чөнтөк парламент деп айтты, мисалы биздин парламентти. Анан кийин Чимкирик парламент деп айтты, анан кийин Базарком парламент деп айтты. Эми турмуш эмнени көрсөттү? Жалаң эле кыргыз элинин турмушу эмес. Адамзаттын турмушу бир чындыкты далилдеп койду. Бул мыйзамдар көп учурунда бийлик менен байлардын кызыкчылыгын коргогонуна азыр күбө болуп отурабыз да. Мына ошон үчүн биз ата бабалардын басып өткөн тарыхый жолун иликтегенибиз өтө маанилүү, өзгөчө. Мына 30 жыл эгемен доорунда биз
Көп кыйынчылыктарды көрдүк. Өлкө алдыга жылып кеткен жок, ачык айтыш керек. Эмне үчүн? Биз себеби Ким күнөөлүү? мына ушул суроо абдан маанилүү. Биз өзүбүз жолубуздан адашкандай болуп атабыз да. Кандай жол? Мисалы, Кыргызда макал бар, илгертен бери айтылат. Казды туурап, карга буту сындырыптыр дейт. Терең маанисине көп көңүл бурбайбыз. Терең мааниси кандай? Терең мааниси мындай да. Эгерим эч качан карга бүркүт болуп жашай албайт, түлкү аю болуп жашай албайт, мисалы кашкулак аркар кулжа болуп жашай албайт. Демек, жараткан ар бир жандууга өзүнүн жашоо жолун, эреже шартын буйрук кылган. Ошондой эле ар түркүн элдерге дагы өзүнүн жашоо жолун, эреже шартын насип кылган жараткан. Эгерде ошо жолдон адашса, кыйроого гана учурайт, кыйроого учурайт. Жаныбарлар болобу, адам баласы болобу, биздин бабаларыбыз тарыхта көп мындайга күбө болгон. Манаста эмне деп айтылат? Мына зоолор урап сай болду дейт, кырлар жылып тоо болду дейт, көлдөр соолуп чөл болду дейт, аты калып өзү жок, далай элдер жок болду дейт. Мына канча жок болгон элдерди биздин бабаларыбыз көргөн. Биздин бабаларыбыз көрүп тыянак чыгарган. Жараткан бизге насип кылган жашоо жолу менен биз бактылуу болобуз, өнүгүү өсөбүз. Эгерде биз ошо жолдон баш тартсак, анда Кудайдын колдоосунан ажырап калабыз. Мына ошону күбө болуп атабыз. Мисалы, Чукча менен Якут элин Аравиянын чөлүнө алып барсак, көчүрүп 50 жылда жок болот. Себеби алардын жашоо жолу эмес. Алардын жашоо жолу түндүктө калыптанган. Мына ушул макалдан биз эмне жыйынтык чыгарышыбыз керек? Эгемендүү орун таразаласак, биз айтышыбыз керек. Кыргызга өзүнүн гана жараткандан насип кылган турмуш жолу бар. Өзүнүн кулк мүнөзү, салт санаасы, өзүнүн дүйнө таанымы бар. Биз ошондон баш тартсак, биз бактылуу болбогонго 30 жыл далилдеп бербедиби? Дастан ага, келиңиз кайра эле жаратылышка өтөлү. Дүйнө жүзүндө жер силкинип атат. Жаратылыш өзүнүн карын салды. Адамзат жоголуп кетүү коркунучунда жокпу? Эми терең ойлонуп биздин бабаларыбыз мынтип айткан да, жерге, сууга кесир мамиле кылсаң, жараткан кырсыктап коет деп айткан илгери эле. Мына ошону биз ошого күбө болуп отурабыз. Себеби жараткан адамды кырсыкка учуратып атат. Ал кырсыктар байма-бай болуп атат. Турциядагы жер титирөө, Мароккода кече жер титиреди, 1000 адам курман болду, 1000 адам издөөдө жатат азыр. Кытайда топон суу кандай каптап атат. Гонконгдо. Чын эле биз бабалардын сөзү чын экенине ынанып отурабыз. Жараткан кырсыктап коет. Мына мисалы биздин бабаларыбыз кожо жашты билесиз да жакшы, Ооба. Көрдүңөрбү? Мына жаныбарларга аябасыз мамиле кылса, адам кырсыкка учурайт деген улуу бизге калтырган акыл да. Биз ошо акылды эске албай жатабыз. Биздин азыр акыркы 30 жылда Коктуголоттун баары таштандыга толду. Көлдө көрүп атабыз канча таштанды чыгарылып атат. Жолдун жээгинде канча таштандылар жатат. Биз бабалардын акылын унутуп койдук. Алар айткан да, кырсыктап коет деп. Анан баарынын куну болот деп биздин бабаларыбыз илгери айткан. Баарына кун төлөйсүң деп. Сууга да кун төлөйсүң, токойго дагы, өрткө да кун төлөйсүң деп. Биз муну унутканыбыздан убал, кесир, сооп деген түшүнүктү унутуп койдук. Бул болсо бабаларыбыз тапкан билим. Бул билим бабаларыбызды 100 000 жыл сактап келген да. Себеби жер жүзүндө 12 аламат болгон акыркы 150 000 жылда. Ал мисалы муз доорлорду биртеп Ошо аламат болуп аткан жокпу азыр бизде? Башталгандай болуп турат. Эми негизи мындай экен да. Жер 12-14 000 жылда улам кезектеги аламатка учурайт экен. Бул өзү табияттын мыйзамы экен. 12 000 жыл, 12 000 жылда, 24 000 жылда өтө катуу апаат каптайт экен жерди.
мен ilmiy маалыматтардын көбүн окуп эмнеге ынандым? Ушул апаттардын баарында бийик тоолуу шартта жашаган элдер гана аман калчу экен да. Себеби түздүктө мисалы дарыянын бойлорунда же топон суу алып кетет, же жанар тоо атат, же дагы бөлөк апат болот. Муну бийик тоолуу шартта гана биздин бабаларыбыз жашап келген. Бирок негизги чындык кандай? Бабаларыбыз 100 000 жыл табияттын жараткандын мыйзамын кыйшайуусуз аткарып аман сакталып келген. Себеби тоо шартында жалаң гана ошондой абалда аман калуу мүмкүн. Эгерде табияттын мыйзамын четке каксаң, сөзсүз кыйроого учурайсың. А биз ошону унутуп койдук. Азыр адам өзү ойлоп тапкан мыйзам. Бирок бул мыйзамдардын бир кемчилиги бар да, ал мындай кемчилик. Бул мыйзамдар адам өзү ойлоп жасып кабыл алган мыйзамдар адамды ыймандуу кылбайт, адептүү кылбайт, боорукер кылбайт, мээримдүү кылбайт, адал кылбайт, намыстуу кылбайт. Демек, бул мыйзамдын өзүнүн таасири чектелип калган экен да. Демек, адамзатка адамзат каршы чыккан мыйзам экен да? Көп учурда табиятка каршы чыккан мыйзамдар болуп атат. Бул мыйзамдар адам баласынын жашоосун өтө кууш кылып койду, тар кылып койду. Биздин бабаларыбыз айткан, мыйзам көбөйгөн сайын турмушуңар бузулат деген. Адам болуп адамча жашасаңар, анда турмушуңар оң болот. Эгерде адамча жашабасаңар, турмушуңар тозокко айланат деп биздин даанышман бабаларыбыз айтып кетпедиби? Биз ошого бүгүн күбө болуп отурабыз да. Араздашуу, соттошуу, ушак айын сөз, анан кийин мансапкуу, дүнүйө куу, бул мыйзамдар болгону адамдын ач көздүгүнө чек коет, аракеттерине чек койгон. Адамдын бейбаштыгына, өзүн билемдигине чектейт. Бирок адамды адам кылбайт бул мыйзамдар. Өзгөчө бул мыйзамдар мындай колдонууда турмушта кембагалдарга кээде колдонбойт, бай адамдарга колдонот. Же тескерисинче бай адамдардын кызыкчылыгын гана коргойт, а кембагал адамдардыкын коргобой жатат да. Мына коррупция ошон үчүн жайылды, жөө тумандай басып калды бизди. Биз эмне кылаарыбызды билбей турабыз. Кылмыштуулук күч алып баратат. Эң негизи адилетсиз турмуш. Биз ошого келип калдык. А биздин бабаларыбыз эмне деп айткан? Эл байлыгы адилет деген. Адилет болбой эл жарыбайт. Таянычы калыстык, келечеги акыйкат деп биздин бабаларыбыз айткан. Эмне үчүн ушул адилеттүүлүктү алып жүрүүгө ким тоскоолдук кылып атат? Ким каршы? Адилеттүүлүктү издеп ушул кыргыз эли Кыргызстан 30 жылдан бери келе жатат да. Биз туура эмес жашоо жолуна түшүп алдык. Батыш элдеринин жолун ойлонбой, таразалабай биз көчүрүп алдык. Ошо жол бизге 30 жыл ичинде жакшылык алып келген жок. Эгерде ачык айтканда биз көп жолу бийлик алмашып атат элдин нааразычылыгы менен. Эмне үчүн? Кыргыз адилетсиз турмушка чыдабайт экен. Эгерде зомбулук, зөөкүрдүк болсо, бул кыргыз көп көтөрө албайт экен. Анын себеби бар. Анын себеби кыргыз басып өткөн тарыхый жолдо, кыргыз коомунда, кыргыз элинде эгерим сел саяк болгон эмес, жесир болгон эмес, жетим болгон эмес, кароосуз калган кары картаң болгон эмес. Кыргыз ушундай жашаган. Кыргыздар кулчулукту көргөн эмес. Кыргыздар падышаны, фараонду, эмирди турмушунда көргөн эмес. Себеби кыргыз жаратканы мыйзамы менен жашап келген. Биз ошондон кол жуудук, батышты ээчидик. А батыш кандай жарга такалганын бүгүн биз көрүп атабыз. Анын үстүнө эң жаман жери батышта байлыкты топтогон бир 500 үй бүлө адам санын кыскартуу үстүндө аракет кылып атат. Адамзатка каршы иштеп атат, э? Каршы иштеп атат. Мисалы, жанагы спид деле ойлоп табылган экен ушул максат менен. Коронавирус, азыр дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун үстүнө арыз берген мамлекеттер бар. Себеби
акыркы коронавирус учурунда булар жалган маалымат таратып, жалган вакциналарды пайдаланууга көмөктөшүп, бунун түбүндө булардын акчалай кызыкчылыгы бар окшойт. Ошон үчүн азыр аларга ишеним азайып баратат. Мына интернет мейкинде биз көп окуп атабыз, кандай шумдук окуялар болуп атат. Мамлекеттер дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмду сотко берип атат. Ошон үчүн дагы бир кыргыз ойлоно турган чоң маселе, биз ушундай учурларда абдан көрүнгөндү ичпей, өзүбүз акылыбыз менен өзүбүздүн тажрыйбыбызды таразалап туруп, анан чечим кабыл албасак, биз дагы ошо жок болуп кете турган элдердин катарында, тигилердин көзү менен караганда ошонун катарында болуп атабыз. Агай, дагы бир ойлончу маселе да, азыр эле айтып өттүңүз. Тилекке каршы акыркы учурларда көчөдөн кайыр сураган апаларды көрүп атабыз. 15 жаштан жогорку балдарды көрүп атабыз. Кырчылдаган жаш кезинде кайыр сурап жүрүшөт кыргыздын жигиттери. Бул көрүнүш чоң кыргыз элине трагедия эмеспи? Бунун алдын кантип алсак болот? Бул өтө мындайга алып караганда бул ыйлагыңды келтире турган көрүнүш болуп атпайбы? Эми ыраты менен сөздү уласак мындай да, жана биринчи жыйынтык, биринчи сабак 30 жыл эгемен доорунан кандай болду? Биз өз жолубуз менен жашоону улансак, жараткан бизди колдойт. Эгерде биз кыргыз, мисалы немис болуп кете албайт, орус болуп жашай албайт, түгүл боордош, казак, өзбек эли болуп жашай албайт кыргыз. Демек, биз алардын жолуна түшүп, аларды туурасак, биз бактылуу боло албайбыз. Биздин өзүбүзгө таандык жараткан, насип кылган турмуш жолубуз бар. Биз ошо жолду таптакыр кол жууп койгондой болуп калдык да. Мына ошонун кесепети өзүңүз айткан жаш балдар кайыр сурап атат, тилемчилик кылып атат. Кары-картаңдар үйүнүндө азыр ата-энелерин өткөрүп коюп атат. Биз ойлонушубуз керек. Бул келечексиз жол. Батыш ушул абалга жетти. Батыштын таасирин биз тоскоолдук бере албай жатабыз. Себеби биз биринчиден өзүбүздүн ата-бабаларыбыз бизге калтырган акыл, кеңеш, мурас, керес ушунун баарына көңүл бурбай калдык да. А болбосо биздин бабаларыбыз минтип айтканда, үйгө каргыш алып келбе деген. Азыр чиновниктердин көбү күндө үйүнө каргыш алып келип атат. Адилетсиз чечим кабыл алып атат. Көрүп атабыз биз, эл нааразы болуп атат. Мына бийлик айтып атат, канча миң кат түшүп атыптыр ал үйгө элден. Ушул негизи сот тармагы менен күч органдарынын ишине нааразычылык. Себеби адилетсиз чечимдер. Ошон үчүн жанагы сиз айткан көйгөйлөрдү биз кантип чече алабыз? Бул өтө чоң маселе. Буга ыраттуу мамиле кылсак, биз биринчи адам болуп, адамча жашоо, бабалардын тарбия билимине кайрылышыбыз керек. Жалаң эле биз эмес, дүйнө адамзаттагы ушул билимге кайрылышыбыз керек. Себеби адамча жашабагандар дайымата турмушту тозокко айлантып атат да. А биздин бабаларыбыздын эң чоң жетишкендиги ар бир үй бүлө, ар бир уруу, ар бир айыл, жалпы кыргыз эли өзүнүн жоопкерчилигин бийик сезип, келечек муундарга кам көрүп, тарбияны колго алган болчу. Бул дене тарбия, бул мүнөз тарбия, бул тиричилик тарбия, бул алкыш, бата, тыюулар, каргышына алат. Бул билимди ар бир кыргыз үй бүлөдө ишке ашырып келген. Ошон үчүн тарбияны колго албасак, биздин балдарды азыр тарбияны ким берип атат балдарга? Батыш берип атат. Бизде мына жарнактар байып кеткин, сен чексиз эркиндиктесиң, сен каалаганы кыла бергин деп, мына эркек үйлөнүп, аялдар менен баш кошуп атканы, ошол адам затын санын кыскартуу саясатынын бир тармагы болгону аныкталып атат. Демек, 8 миллиард элдин 2 миллиардын калтырыш керек, калганын жок кылыш керек деген тымызын айтылбаган саясат бизге да жетти. Биз муну билишибиз керек. Эгерде биз буга туруштук бербесек, биздин келечегибиз дагы өтө кейиштүү болуп калышы мүмкүн. Ушуну баарыбыз жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Биздин ата-бабаларыбыздын келечек муундарга
жоопту мамиле кылганын биз далилдеп берсек ал мындай. Биринчиден, жет атасын билбеген адамга кыргыз кызын берген эмес. Жетесин билбеген кул деген кыргыз. Демек, жет атасын билген, бул тарыхын билгенге барабарда. Жет атасы бул бир 200 жыл тарыхты ар бир кыргыз жакшы билген. Жет атасын билген, айткан, андан тышкары биздин бабаларыбыз жоопту мамиле кылган, адам болуу билимин берген. Ай, сен улууга урмат, кичүүгө ызаат кылгын, жанагы тыюулар, 1000ге жакын тыюулар бүгүнкү турмушта дагы бар. Биз көңүл бурбайбыз. Ал бийлик тараптан келген эмес. Кылымдан кылымга, муундан муунга тыюулар келген. Сиз билесиз жакшы тыюуларды. Төргө барганда жаш балдар төргө отурбайт, бүгүн дагы отурбайт. Же болбосо калың топ келсе, биринчи атты кимдин атын алган? Кыргыз бунун баары жасылбаган мыйзам болгондо. Мисалы Израиль эли, Англия эли баш мыйзамы жок эле жашап атат да. Эмне үчүн? Себеби аларда каада салт нарт жазылбаган мыйзам болуп калган. А биз мыйзамды эгемен доорунда 11 жолу баш мыйзамды жаңыл кылдык. 30 жолу өкмөт алмашты. 30 миллиард доллар эл казынасынан уурдалды. 5 президент алмашты. Абалы, өлкө абалы кубанарлык эмес да. Мунун баарын биз таразалап, жыйынтык чыгарбасак, биз келечек жолдон дагы эле адаша беребиз. Бир муун кыйналып чайналды. Азыр 1,5 миллион мекендешибиз өз өлкөсүнө кереги жок болуп калды да. А бул өтө чоң көйгөй, себеби бабаларыбыз мынтип айткан. Бийлик бир гана шартта адал болот деген. Жалпы элге тең мамиле кылганда, ошондо гана адилет бийлик болгондо, теңдикти кармаганда, ошондо гана бул бийлик адал болот деген. Калган учурларда бийлик арам болот, аягы кейиштүү болот. Ал бийлик аягында акыры бетин кан менен жуйт деген биздин даанышман бабаларыбыз айткан. Биз эмне үчүн ушуга акылга кайрылбайбыз? Мына улам ыңкылап болуп көрдүк го, эмне болду? Канча жаш жигиттер окуп учуп кетти, туурабы? Биз келечекке жол тапкан жокпуз да. Таба албай келе жатабыз. Биз ушул жоопкерчиликти ата-бабадан үйрөнсөк, караңызчы, кандай келечек муундарга табиятты ыйык тутканга, улууду урматтаганга, нарттуу, адептүү жашоого үйрөтүлгөн да. Азыр андай тарбия 30 жылдан бери жок болуп калды. Ушул жолго кайра келе алабызбы же кечиктикпи? Бул элдин колунда да. Буга мисалы жабдык кереги жок, оборудование деген, технология деген маселенин кереги жок, каражат кереги жок. Каалоо керек, түшүнүү керек, баалоо керек. Мунусуз бизде келечек жок деген тиянакка келсек, мен оюмча көп түкүрсө көл болот дегенде биздин бабаларыбыз. Эгерде жапа-тырмак, ынтымак менен киришсе, бул маселени бизге бөлөк эл алып келип чечип бере албайт. Атүгүл казак туугандар, өзбек, уйгур туугандар бизге муну алып келип бере албайт. Биз өзүбүз муну кум басып калган, чаңдын алдына калып калган ата-бабалардын улуу мурасы деп баалап туруп, муну колго алып көтөрүш керек. Муну бөлөк элдерге үлгү катары айтышыбыз керек. Үлгү катары көрсөтүшүбүз керек. Бул кыргыздын мүмкүнчүлүгүндө, албетте. Демек, кыргыз карт тарыхын унутуп, бүгүнгү гана күн менен жашап калган жокпу? Бүгүнкү күн эмес, бүгүнкү күндү дагы ойлобой эле байыш керек, жыргаш керек, кафеге барыш керек, шашлык жеш керек, акча топтош керек, машина алыш керек. Биздин бабаларыбыз мынтип айтканда, курсак кайгы менен жашаган адам мал өңдүү болуп калат деген. Демек, азыр биз курсак кайгы менен жашап калдык, Курсак кайгы менен жашап атабыз. Биз мисалы өз тарыхыбызга көңүл бурбайбыз. Өзүбүздүн тилибизге кайдыгер мамиле кылып атабыз. Биз ата-бабалардын мурасына таптакыр эле көңүл бурбай, канча улуу адамдардан ысмы Бишкекте айтылбайт, бийликтин айтылбайт. Ошол эле Тайлак Баатыр, Атантай Баатыр эстелик районунда калып турат. Бул кишилер улуттук деңгээлдеги кишилер. Жеңи жок, Арстанбек, Көлдүн акелери, Бердике, Эр Солтону, ушул баатырлар, ушул улуу адамдарды биз
Карамолдо, Ыбырай эмне үчүн улуттук деңгээлге көтөрбөй келатабыз? Себеби батыш бизди аң сезимибизди буруп койгон. Мунун баары эски, мунун баары кереги жок. Мына биз силерге заманбап жаңын алып келебиз. Анысы мүмкүн керек, финансы тармагында, маркетинг, логистикада керекти. Бирок рухий дүйнөгө кайрылсак, аларда кереги жок. Алар мисалы улуу кичүү дегенди билбейт. Мисалы жакшы билесиз, жет атасы эмес, чоң атасын билбеген элдер бар. Биз аларды туурап биз эмне келдик мына? Цивилизацияга кошулабыз деп канализациясына кошулуп алдык. Бизде дагы көп ыплас терс көрүнүштөр бар. Аны бийлик тие албайт да. Аны эл өзү тие алат. Өзүнүн аң сезими менен, ишеними менен, ынаанымы менен өзү токтото алат. Аны бийлик күчкө сала албайт. Деги эле мыйзам менен жашоо бул күч менен күчкө таянуу деген жашоо болуп калды да. Себеби мыйзамдын аткарылышы коркутуу менен ишке ашырылат. Бул мыйзамды аткарбасаң, салыктан штраф төлөйсүң, айып төлөйсүң, камаласың, соттолуп кетесиң деген. Бирок адам кызык экен да, адам айтып атпайбы? Баарын эле соттоп түрмөгө камай албайсың деп мыйзамдарды бузуп атат. Мыйзамдарды бийлик кээде өзү бузуп атат. Ошону менен башаламан турмуш болуп калды да. Демек кыргыз өзүнүн эреже жашоосун унутуп калыптыр да. Биз кол үзүп баратабыз, толук кол үзө элекпиз. Себеби мына 30 жылда 11 жолу баш мыйзам алмашты. Кыргыз эли баш мыйзам менен жашаган жок. Кыргыз эли ата бабанын аркы салты менен жашап келатат. Топурак салыш керек, өрлүктөп барыш керек, куттуктап барыш керек. Туурабы? Бул ата бабадан калган адам менен адам деген социология же жамаатташуу билими. Кыргыз мисалы ыража дегени бар, кыргызда ашар деген ыкмалары бар. Мына ушинтип жамаатташып кыйынчылыктарды жеңип келгенде, анын баарын биз унутта калды да. Кыргыз өзүн өзү адилет башкарган. Кыргыздын соту кандай болгон? Соту биринчиден бийлерди эл шайлаган, экинчиден жактоочулар эки тараптан тең чектөө болгон эмес, 50 адам келсе 50 адам келсин. Үчүнчүдөн эки тарап ыраазы болмоюнча бийлер териштире берген. Эки тарап ыраазы болгондо гана маселе чечилди деп таанылган. Эң кызыгы, бийлер айлыкты эч кимден алган эмес. Кимден алган айлык? Эки тарап ыраазы болсо, наркты бузбай, экөөбү тең рахмат айткан, ыраазычылыгын көрсөткөн. Демек, бийлер эч кимден айлык алган эмес. Бийлер элдин наркына, салтына, адатына жараша чечим чыгарган, эң калыс болгон да. Карабайсыздарбы, биз ушул тажрыйбаларга эмне үчүн кайрылбайбыз? Эмне үчүн биз сөзсүз батыш элдеринин баш мыйзамын улам көчүрүп, улам жаңы президент өзүнө ылайыктап баш мыйзамды өзгөртүп атат да. Бирок андан ал элдин кызыкчылыгына жооп берген жок. Биз көрүп атабыз. Эл өз кызыкчылыгы менен калып атат. Жаңы президент болгон адам өзүнө ылайыктуу баш мыйзамды оңдоп атат. Анан эл кантип 30 жылда 11 баш мыйзамын билет? Билбейт эл. Кызыгып да көрбөйт. Кантип эл жашап атат? Ата бабанын жолун улап жашап атат. Бирок терең көз караш менен карасак, ата бабанын көп акылы четке кагылып калды. Мисалы салттуу билимди алсак, аалам билими, жыл санак билими, кесип билими, манас билими, сопучулук дин билими, анан кийин мынагу адам болуп адамча жашоо билими, адам менен адам деген социология билими. Эмне үчүн биз ушул билимге далыбызды тозуп койдук? Өтө эрте биз кол жуугандай болуп атабыз, азабын көрүп атабыз. Ошон үчүн биз жараткандын мыйзамына, жараткан бизге насип кылган өзүбүздүн жашоо жолуна кайрылышыбыз керек. Жараткандын мыйзамын ойлоп тапкан чимкирик парламент кабыл алган мыйзамдардан өйдө коюшубуз керек. Анан эң негизи ата бабалар 150 миң жылда таап бизге калтырган салттуу билимге кайрылышыбыз керек. Өзгөчө билимдин ичинде касиети да бар. Ата бабанын касиетин биз эрте унутуп койдук. Мисалы кандай касиет? Куучулук касиет бар эле, эмчи доомчулар бар эле, төлгөөчүлөр бар эле,
Andan keyin sınıkçılar var ele, sıngan söğüttün baарын ireнгени жок эле бири-бирине кармап кошуп койгон. Сынчылык бар эле, карап туруп эле сындап койгон. Карабайсыздарбы канча касиеттен биз башыбызды тартып алып, бизге кереги жок дегендей мамиле кылып атабыз. А турмуш өтө татаал экен да. Мына адамзаттын алдында азыр өтө чоң доор күтүп турат. Ал башталды. Жердин ядросу деп коет, ошол жылып атат азыр. Ал албетте ааламдын таасири менен болуп атат. Ага адамзат тоскоолдук бере албайт. Күчү да жетпейт. Күчү да жетпейт. Ошол ядро жылган сайын литосфера деп коет, анан магма деп коет. Алар дагы өйдө көтөрүлүп, жерден жарып, азыр жанар тоолор атып атат, жер титирөө болуп атат, суулар каяка кетти. Мына Италия, Испанияда дарыялар жок, көлдөр жок. Бразилия, Аргентинада дагы ошондо. А биздин орто токой суу сактагычта мал жайылып жүрөт азыр. Кара бура суу сактагычында чөйчөктө эле түбүндө суу калды. Токтогулда былтыр кыш башталганда 13 миллиард куб суу бар эле. Бул аз эле. Бирок быйыл 11 миллиард 400 миллион куб суу бар болуп атат да. Бу жерде да суу тартыш болуп атат. Мына Сырдарыяны интернеттен көрүңүз. Кичекей эле бир мындай арыкка өңдөнүп калды. Биздин талас суусу жайында ат менен кеч алчу эмес. Азыр балдар тизеден кечип атат. Бул жер жүзүнө мүнөздүү апат. Демек, бул жалпы адамзат жаңы апатка учурап бараткан доору. Эми эгерде суу тартыш болсо, айыл чарба өсүмдүктөрү дагы мурдагыдай түшүн бере албай калат да. Демек, азык түлүк маселеси дагы көтөрүлөт азыр. Ушуну бир эле шартта биз жеңебиз. Кайсы шартта? Ынтымак биримдикке келгенде. А биз ынтымак биримдикке келе албай жатабыз. Партиялар деп бөлүндүк, анан кийин диний агымдарга бөлүнүп кеттик, анан партократ деген болду, демократ деген болду. Анан биринчи кыргыз бол. Кыргыздын улуу мурасын сакта, кыргыздын салттуу билимин бил, ошону урунгун, жакшысын алгын сен деген саясат жок болуп атат да. Анан эми албетте турмуш кыйнагандан кийин нааразычылык күчөйт да. А нааразычылык күчөгөндө бул жаман нерсе. Нааразычылык жаратуучу күч эмес. Нааразычылык талкалоочу күч. Ага жеткизбеш керек эле да. Алдын ала алып, эл менен кеңешип, чечсе, бир топ көйгөйлөрдү жеңсе болот. Бирок мына азыр свет маселеси болуп атат, баалар өсүп атат. Ошол эле учурда адилетсиз учурларды эл көрүп атат да, мисалы. Саясатка барбай эле коелук, мына Кемпир-Абад жөнүндө, анан бир топ журналист, блогерлер жөнүндө маалыматтар айтып атат, өтө калыс эмес болду деп. Эл байлыгы адилет деп биздин бабаларыбыз илгери айтканда, эл байлыгы адилет. Адилет болбой эл жарыбайт деген. Мына инкылап болду, ошол инкылапта эл тамак сураган жок, турак жай сураган жок, эл кийим сураган жок, жумуш да сураган жок. Ел адилеттүүлүктү сурады. Бул кыргыздын улуу артыкчылыгы да. Кыргыздын келечеги мына ушул жерде жатат. Ошону муунтам деп, күч менен, зордук менен мамиле кылган, бул түбөлүктүү болбойт. Бул убактылуу гана болот. Буга биздин ата-бабаларыбыздын тарыхы алай жолу далилдеген да. Кандай болуп, ушундай зомбулук, зөөкүрдүккө өтүп бараткан бийликти ордуна коюп койгон да. Эми ага жеткизбеш керек эле. Мен оюмча, эл дагы эле мына ата-бабаларыбыздын сабагын, үлгүсүн, мурасын туура ошого бурулуп, ошону таразалап, калыс талдап, керектүүсүн алса, кыйынчылыктар жеңип кетет. Эгерде жок, биздин ата-бабаларыбыздын мурасы бизге кереги жок, салттуу билиминин кереги жок, биз батышты ээчийбиз десе, батыш анга түшүп баратат азыр. Анын артынан ээчип биз да анга түшөбүзбү? Мен оюмча бул чоң ката болот да. Келечек муундар кечирбейт мындай катаны. Албетте. Агай, бизге берилген убакыт аяктады. Кудай буйрса, аманчылык болсо, кийинки көрсөтүүбүздү келиңиз салттуу билим жана ошол дүйнөдөгү болуп аткан апаттарга токтололу. Элге керек бул, биздин арбактарды сыйласак, бул билимге биз кайрылышыбыз керек. Эгерде биз кайрылбасак, биз дагы эле жолубуздан адаша беребиз. Рахмат сиздерге.
Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс TV каналынын көрүүчүлөрү, биздин YouTube каналыбызга жазылып, электр энергиясы жоктой эрмектеп биздин көрсөтүүлөрдү көрүп туруңуздар. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Биздин сөзүбүз винегрет болгон жокпу? Винегрет болду.